Auzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Urmatlı momун musulmandar, bugün men sizler menen emne sebepten bendeler başka biröөнү ayıptaganda жакшы көрүшөт. Ошонун тегерегинде сүйлөшкүм келип атат. Башкаларды айыптоо бул адамдын жана дүйнөсүнүн алсыздыгы болуп эсептелинет. Кээде адам өз кемчиликтерин көрбөй, башкаларды каталарын издөөгө умтулат, аракет кылат. Бирок чыныгы иман а дегенде өзүңө карап, өз кемчилдигин оңдоого үйрөт. Аллах Таала Hucurat Surесинин 12 аятында эскертет. Аузубиллахиминешшейтанирражим. Бисмиллахиррахманиррахим. Я айюхаллазина аману ичтанибу кафиран миназ-занни иннал ба'да-заннил исма. Эй имандуулар, күмөн саноону көпчүлүгүнөн арылгыла, анткени айрым шет саноолор күнөө болуп калат. Вала таджассасу, бири-бириңерди аңдыбагыла. Вала ягтаб ба'дакум ба'д, жана бири-бириңерди артыңардан гыйбат кылбагыла. Негизи айыптоону жакшы көрүү. Бул биринчи көрө албастык. Экинчиси болсо бул текебердик. Үчүнчүсү тилди кармай албоодон келип чыгат. Урматтуу момун мусулмандар, ушул үч нерседен алыс болуңуздар. Аллахым бейишти насип кылсын. Саламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.